Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Назарыңыздарда Бесовол программасын мен Азамат Кыязов алып барам. Бүгүнкү программабыздын коногу Алтынбек Абдувапов. Адаттагыдан тышкары биз Демейде студиябызга чакырчу элек коногубузду. Бу сапар коногубузга конок болуп келдик. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Алтынбек Канабекович, мынакей жаңы салык кодекстери боюнча сизден сурайлы деп турабыз. Азыр коомчулукта ушул жаңы кодекстер боюнча кайчы пикирлер көп болуп атат. Түшүнбөстүктөр көп болуп атат, талаш-тартыш көп болуп атат. Ушунун жаңы салык кодексинен мурдагыдан айырмачылыгы эмнеде болуп жатат? Сиздин түшүндүрмөңүз менен маегибизди баштасак. Негизинен жалпысынан айтып кеткенибиздей, жаңы салык кодекси бул болгону тактоо иретин гана камсыздалган. Негизинен буга чейинки болгон кодексте көп жерлери такталган эмес. Ал эми такталбаган кодексте жок нерсенин баардыгы бул жокко чыгарылат деген жери бар да. Ошондуктан жаңы кодексте бул эң негизинен бул тактоо иретинде гана жазылган да. Ошондо бир-эки учурду мисал келтире аласызбы? Мисалга айтсам, алтын бир бизде бир мекеме бар. Ал мекеме бүгүнкү күндө алтын концентратын алып чыгып кетип турат да. Анан кодексте бунун баардыгы алтын концентраты болсо, алтынга төлөйт деген жери бар да. Талдап карап чыксак, ал алтын концентратында бир гана алтын эмес, алтындан сырткары медь жана башка мындай кымбат баалуу металлдар көп да. Поэтому бунун баардыгын такташ керек болчу. Естественно, анан жаңы кодекс, жаңы заманбап, мындайча айтканда бизде аябай көп внедрениялар болгон, смарт салым, фискализация, ушунун алкагында көп программалар кирген. Ушунун баардыгын жаңы кодекске киргизиш керек болчу да. Жаңы салык кодекстерин ишке ашырууда эмнелер тоскоолдук жаратып жатат? Бул негизи өзү жеңил ишке аша турган нерсеби? Бул негизинен жеңил эле болуш керек. Салык төлөөчүлөр үчүн бул жерде болгону кайта ыңгайлаштыруу, кайта жөнөкөйлөтүү, көп жерлерин автоматташтыруу, ушуларды гана камтыган болчу жаңы кодекс. Бирок бул түшүнбөстүк жаратып келатат. Буну кандайдыр бир күчтөр колдонуп, алар дагы аракеттенип жатышат, но в основном бул кодекс мындайча айтканда көп жерлерди жөнөкөйлөштүрүү, түшүнүксүз жерлерди түшүндүрүү, только ушундай жерлерин гана камтыган да. Жаңы салык же жаңы мындайча айтканда ставкаларын көбөйтүү, бул кодексте жок болчу. Демек, жаңы салык кодекси ушул ишкерлерибизге, жаңы ушул соода тармагында эмгектенип келаткан адамдарыбызга тескерисинче жеңилдик алып келет турбайбы? Туура айтып атасыз. Бул жерден белгилеп кетсек, мисалы биздин бүгүнкү өндүрүүчүлөрүбүз эч кандай бир мындайча айтканда бир жардам жок да. Жаңы кодексте бул жерде уже булар буга чейин 2% төлөп жүрүшкөн болсо, жаңы кодекс менен 1% гана төлөп калышып атат да. Бул өндүрүүчүлөр үчүн. Ошондой эле швейный производстводо иштегендер, ишкерлер, алардыкы 0,25% менен салык төлөчү. Төлөй турган болуп калды жаңы кодекс менен. Ошондуктан мен ойлойм, бул наоборот, бул кодекс биздин экономикабызды алдыга жылдыруу, көп жерлерин, такталбаган жерлерин тактоо иретинде гана жаңы кодекс жазылганда. Негизинен эгерде тарыхын алып кетсек, бул кодекс жазылып атканда Всемирный банктын жардамы менен биз бул
кодексти жазып баштаганбыз да. Всемирный банк каржылап бул жазуу эксперттери бүт Кыргызстандын бүт эксперттерин камтыганга аракет кылганбыз да. Ошонун баардыгын чогултуп бир жерден отургузуп толугу менен башынан аягына чейин жазып чыгышкан бул эксперттерчи. Анан бирок баарына жагыш кыйын экен, кээ биркилерге жакпай атат, кээ бирөөсүнүн кайта наоборот күтүп ушул кодекстин жаңы ишине киришине көпчүлүк кайта наоборот күтүшүп аткан да. Кассалык көзөмөл машиналары боюнча да суроолор көп болуп атат. Бул кайсы жерге келип токтоду? Деги эле бул ишке аша турган маселеби? Мисалы бүгүнкү күндө ККМ колдонуу Кыргызстан эң эле арткы орунда турат да. ККМ колдонуу боюнча. Бул деген 251 кишиге бизде контролдук кассалык машина коюлуп турган да. Ошол эле мезгилде мисалы Казакстанда ар бир 26 кишиге коюлган. Ошол эле мезгилде Белоруссияда ар бир 36 кишисине коюлган. Россияда ар бир 39 кишисине коюлган. А бизде 251 кишиге контролдук кассалык машина коюлган. Бул деген эмне деген? Бул деген такыр эле эч ким салык төлөбөй атат деген сөз да. Ошондуктан мен айтып кетет элем, бул контролдук кассалык машинаны сөзсүз коюш керекпиз. Бул деген биздин ички четтен келген жарандар үчүн бул биздин мындайча айтканда маданиятыбыздын так эле көрүнүп турган жери да. Эгерде ушу сырттан келген кишилердин баардыгы келип туруп эле соода кылган жеринде контролдук кассалык машинанын чеги берилбей аткан болсо, ал жарандар сразу эле Кыргызстанда коррупция аябай эле күч экен деген признак да. Ошондуктан мен ойлойм, биз сөзсүз коюш керекпиз. Сөзсүз ушул контролдук кассалык машинанын коюлгандыгы, мисалы декабрда 8000ге жакын контролдук кассалык машина коюлду да Кыргызстан боюнча. Ушунун жыйынтыгын биз уже январда көрүп атабыз да. Январда биз 3 миллиард 700 миллион сомго ашыкча топтоп атабыз. Былтыркы жылга салыштырмалуу. То есть экономикабыз мындайча айтканда бир аз өстү, бирок көп нерсе өзгөрө элек. Ошол эле мезгилде негедир 3 миллиард 700 ашыкча топтолуп атат. Албетте бул контролдук кассалык машиналарды болгону декабрда 8000ге жакын контролдук кассалык машина орнотконубузда да. Эми эгерде биз дагы бир 20-30 миңди орноштуруп калсак, мен ойлойм такыр эле биз мындайча айтканда аябай эле чоң рекорд коебуз го дейм. Бул деген мен ойлойм 3 миллиард 700 эмес, ушул эле деги эле 155 миллиардты оңойчулук менен эле аткаруу деген сөз да. Ошондуктан элдерден суранат элек, жардам берип коюңуздар. Ушул биз налоговый экинчи кварталдан тартып требу чек деген лотереяны киргизип атабыз да. Ушул эле биздин жарандарыбыз соода кылып туруп, ушул чегини сүрөткө тартып туруп эле налоговыйдын серверине жөнөтө берет. И ошолордун арасынан бир приз ойнотулуп, ушул эле приз ар кварталда ойноткон атабыз да. Бул деген сөз, бул призовой фонд мамлекеттен такыр акча кеткен жок. Бул призовой фонддун баарысын жеке ишкерлер каржылап атат. То есть таза иштеген бизнестин баардыгы келип келгиле ушинтип туруп үгүттөйлүк, келгиле ушинтип туруп чыгайлык тазага, экономикабызды агартайлык деп туруп аракет кылган биздин патриот жарандарыбыз. Буну айтып кетиш керек.
Бул мисалга келтирип кеткен Тойбоз компаниясы, Red Petroleum компаниясы, Мөл Булак, Фрунзе гипермаркет. Ушулардын бардыгы бүгүнкү күндө экономиканын агарышына кызыктар болушуп, мамлекетибизге жардам берип аткан кези. Кассалык көзөмөл аппараттар менен камсыздоо жалпы республика боюнча ушу соода тармагын камсыздоого мүмкүнчүлүгүбүз кандай болду? Бүгүнкү күндө толугу менен жетиштүү аппараттар. Ким алам десе мына РСК банк, Айыл банк дегендер 10 миңге жакын уже ККМ алып коюшту. Алышып бүгүнкү күндө таратышып жатышат биздин ишкерлерге бекер. 30 миң ККМ Россия Федерациясынан бизге мына келип калыш керек. Андан сырткары азыр председатель кабинета министров менен сүйлөшүп, АГИШ менен сүйлөшүп, 10 миң ККМ сатып алып, бүгүнкү күндө ошондо бекер таратууга аракет кылып жатабыз. Мен ойлойм, толугу менен бунун баардыгын түздөп, экинчи кварталда бүт ишкерлерибиз контролдук кассовый аппараттарга камсызданышат. Өткөн 2021 жылдын жыйынтыгын 105 миллиард сом менен ушу салык чогултуу менен жыйынтыктадык деп маалымат берип жатасыздар. Анан бул кандай өлчөм деп түшүнсөк болот? Кыргыз Республикасы үчүн жалпы алганда азбы же көппү? Мисалга мына быйыл биз январь айында гана 3 миллиард 700 миллион ашыкча топтодук деген эмне деген? Бул деген ушул канча деген пенсия көтөрүлөт, канча деген мугалимдердин акчалары, айлык маянасы көтөрүлөт. Деги эле социалдык көп жактары жабылат. Бул деген эгерде бизнес жагынан алсак 3 миллиард 700 миллион деген бул деген 2 чакан завод салса болот. Ушундай эле сөз. Мен ойлойм, мамлекеттик салык кызматы дагы аракет кылышып, дагы чоң ийгиликтерге жетишип, дагы мындан да көп чогултканга аракет кылабыз. Биз ушул 3 миллиард 700 ашыкча топтогондугубуз бул таза иштеген ишкерлерге эч кандай бир оорлук келтирилген эмес да. Болгону бүгүнкү күндө такыр төлөбөй аткан, төлөөгөнгө аракет кылган ишкерлерди гана ордуна коюп, ушул кишилер менен тыгыз иш алып барып, ушул ишкерлерге салык төктүрүү маданиятын жогорулатуу боюнча иш жүргүзүп келатабыз да. Кагаздарды жайып отурасыз, эмне айткыңыз келет? Бул жерде кагаздардын баарын жайып алып отурганым, бул ЯЭС алкагында иштеген мекемелерди, ар бирин бирден анализ кылып чыгып атабыз да. Бирден анализ кылып, ар бир мекеменин канча сомго киргизгендиги, андан кийин канча сом төлөгөндүгү айма-ай толугу менен эсептеп отурабыз да, карап. Бүгүнкү күндө бул санариптештилик, мен ойлойм, уже экинчи кварталга барып туруп, мында баардыгын санариптештиребиз да. Алтынбек Каныбекович, бизге атайын ушу 5-каналдын 5 соол программасына өзүңүздүн күндүн темасына ылайык сиздердин тармакка тиешелүү болгон сөзгө, суроолорго жооп бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Саламатта калыңыздар. Рахмат. Рахмат.